Биз азыр Аксы районунун эң четки аймактарынын бири Падыш Ата коргунда турабыз. Бул жерде аялдар жамаат түзүп, туризмге негизделген ишмердикти баштаптыр. Алдыдагы көрсөтүүдө өз айылдарында иш орундары түптөгөн кыз келиндер, аларды колдоого алган жакындары, ошондой эле нукуралыкты, табиатка аяр мамилени коомго жайылткысы келген элеттиктердин жашоо турмушун көргөзүп беребиз. Менин атым Алимбекова Эркингүл. Германия каржылаган долбоору менен иштеп атабыз. Жамааттык болуп. Нанды оройм ба? Машина? Ооба, нанды ороп коюш керек. Чаң экен жол. Жолдошторубуз деле түшүнүп калды. Биздин амелерибиздечи. Демек ушу боз үйлөр аркылуу өндүргөн нерсебизди сатып, бир өзүбүздүн керегибизге жаратканы кошумча пайда да бул эми. Алар деле жакшы түшүнүшүп калышты. Кашыгың барбы? Алло. Жакшы, өзүң кандай? Мен уже кетип атам жайка. Мен ушу эртең менен үйдөгүлөрдүн чайын берип, чоң атабыздын чайын берип коюп, күнүгө эртең менен барам. Ал жакта коноктор бар азыр. Кээде завтракка продукта жеткизип барыш керек болуп калат. Кээде бир аз жайыраак барам, шартка байланыштуу. Бүгүн Өзбекстандан 60 адам келе турган. Ошолорго даярданып атабыз. Эркингүл Алимбекова айылдагы дагы башка кыз келиндер менен биригип, былтыр жамааттык уюм түзүшкөн. Долбоор жазып, эл аралык уюмдардын колдоосуна ээ болгон аялдар быйыл Боз үй шаарчасын ишке киргизген. Биз мына жетип келдик. Ушул биздин боз үйлөр. Бизге 2 жыл мурда кандай жумуш аткара аласыңар деп сунуш беришкен. Анан баягы топто бири нан бышыра алам, каттама кыла алам, каймак сатам жайында, куру сүзмө сатам дейт. Бири мен бизде дары чөптөр көп да. Дары чөптөрдү жыйнап саткандар бар болчу. 15 аял бар азыр. Жалпысынан өзү 30 мүчөдөн түзүлөт, кооператив 30 мүчөдөн турат. Анан бизде баягы баарын эле мүмкүнчүлүгү бул жерге келип иштегенге мүмкүн эмес, башка жумуштары бар. Директорубуз бар, мен администратор, орун басар, плюс бухгалтерский иштерин жүргүзөм. Биз кооператив түзүлгөндө 3300дөн өздүк салым кошконбуз да. Ошол эмесин кошуп коюп, өздүк салымын кошуп коюп, ошо сырттан бизге туристтер жөнөтүп да турушат. А биз күзүндө жалпы түшкөн кирешеден дивиденд бөлүп беребиз бардык мүчөлөргө. Атайын ушундай эмеректерди жасаптыңыздарбы? Ооба, биздин боз үйлөрдө эко болгон үчүн эко. Ушундай типте жасаттык. Красканын кереги жок. Ушундай типте натуральный кылып
Бул Жалал Абадтан жасалып келди. Мыктыбек деген жигит жасаган. Дивандарыбыз бар, столдарыбыз бар. Келгендин баары ушуга кызыгат чынында. Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөлөрү экотуризм багытын тандап алышкан. Алар эмеректерден баштап тамак аш, байыртадан бери ата-бабалар урунган буюм тайымдарды колдонгонго аракет кылышууда. Аны менен бирге өздөрү үчүн дагы жаңы нерселерди ачып жаткандай. Бактан түйнө коюп алып. Карасак, сиздерде таштанды дагы бөлүнөт окшойт, э? Ооба, таштандыны келгенде эле туристтерге биз айтып баштайбыз. Памперсти бөлөк, памперсти өзү менен алып кетсин деп беребиз. Бөтөлкө, желим бөтөлкөнү бөлөк. Упаковкалар. Ооба. Баарын бөлөк-бөлөк кылып таштаганга үйрөтөбүз да. Элеттик эко эс алуу жайы бүгүн 60тан ашуун конокту тоскону турат. Меймандар кошуна Өзбекстандан келишмекчи. Боз үйлөрдө ошо ар бир мүчөлөргө бөлүп бергенбиз. Бир боз үйгө 2ден адам жооптуу. Алар кеткенден кийин тазалаш керек, жыйнаш керек. Ошон үчүн ар бир боз үйгө 2ден адамды жооптуу кылып койгонбуз. Ушул жерде иштегендерди. Бүгүн келе турган коноктор отурат да. Бүгүнкү келе турган конокторго даяр ооба. Бүт бардык шарты менен турбайбы, э? Самаспы. Бул жерде Бактыгүл менен Зарипа деген кыздар карашат бул үйлөрдө. Бактыгүлдүн кайненеси өзү кыздары болуп ушундай жумуштар жасашат. Кол өнөрчүлүк боюнча булар. Бул жерде кымыз үчүн атайын идиштерибиз. Жыгаштан жасалган ооба. Муну дагы заказ берип жасатканбыз. Бул эмнеде? Дары чөптөр. Кайсы дары чөптү кайсыл убакта мезгилде жыйнаш керек. Эмнеге дары. Ушунун бардыгын өзүңүздөр жасадыңыздар? Өзүбүз жасабаганбыз ооба. Упаковкаларды өзүбүз жасаганбыз. Сатып алса болот. Ооба, келген туристтерге сатабыз. Долононун гүлү 150 сом. Долононун гүлү эмнеге дары? Жүрөк ооруга дары негизинен. Келетпи? Дагы эмне экен? Долононун мөмөсү. Мөмөсү менен жалбырагын кошо демдесе болот. Шалфей. Келиңиз анда бул жака тизип коелук анда. Мен да өзүм салымымды кошуп коеюн. Алаңгы чакты күткөн коноктор да келип калды. Албетте 6 боз үйгө мынча мейманды дароо жайгаштыруу оңой эмес. Вот эти женщины все, они как бы здесь трудятся для продажи их продукции, именно для туристов создан вот этот юрточный лагерь. Да? Вот сейчас мы, наверное, будем разместиться. Так, мы должны определиться, да? Для вас, наверное, Коноктордун көбү бул жерде орун алган Падыш ата күмбөзүнө зыярат кылуу үчүн келишкен. Биз азыр Падыш ата зыярат кылуучу атайын жеринин кире беришинде турабыз. Бул жерде киргенде эле мондай чөгүндөр турат экен. Бир 20 чакты чөгүн катар тизилген. Жана бул жерде эгер даараты жок адамдар келсе, зыяратка кирерден алдын бул жерден суу толтуруп алып, тиякта дааратканалар бар. Даарат алып, анан зыяратты уланта берет. Азыр биз ушул күмбөзгө чейин чогуу барабыз азыр. Уламыштарда айтылгандай, Падыш ата күмбөзүнүн Ала Бука районундагы Сафет Булан тарыхый жайы менен байланышы бар. Бул жайлар 7-10 кылымдарда ислам дининин аймакка таратуунун очогу болгону да айтылып жүрөт. Маалыматтарда исламды жайылтуучу насатчылардын бири Саид Камалиддин Салмани Аль-Фарсинин сөөгү ушул жерге коюлган. Эл оозунда ал падыша деп аталгандыктан бул жердин дагы суунун да аты Падыш ата деп аталып калыптыр.
Тарыхый күмбөздү оңдоп түзөө иштери эгемендик алгандан кийин жанданган. 90-жылдардын аягында жергиликтүү элдин күчү менен зыярат кылууга шарттар түзүлүп, күмбөз толугу менен реставрацияланган. Жайкы бир сезондо бул тарыхый жерге 6000ге жакын адамдар келип кетерин Батыш Ата күмбөзүнүн шайыгы Шералы Шатманов айтып берди. Элдер көп бул жерлерди билбейт экен, анан угуп күндөн күнгө мына туристтер деле келишип, атайын келишип ушу жерлерге зыярат кылып, анан мына природаларыбызды көрүп көбөйүшүп атат азыр Кудай кааласа. Чек ара ачылгандан кийин билинди өзбекстандык зыярат. Быйыл Кудай кааласа көбүрөөк болду да Өзбекстандан. Негиз Аксы районунун бул аймагы Падыш Ата мамлекеттик жаратылыш коругуна кирет. Корук 2003-жылы түзүлүп, өзгөчө кайтарууга алынган. Жалпы аянты 30 гектардан ашуун корукта Кызыл китепке кирген Семенов ак карагай өскөн жердин жалпы аянты 300 гектардан ашкан. Мындан сырткары бул аймакта сүт эмүүчү жаныбарлардын 31, канаттуулардын 51, балыктын 2 жана өсүмдүктөрдүн 800дөн ашуун түрүн кездештирүүгө болот. Биринчи жолу келишим жакты. Дагы эртең да көрөлүчү кандай экен. Сиз кандай биринчи? Очень классно здесь. Аябай сонун экен, бизге аябай жакты. Жакшы шарттар түзүп коюшуптур. Бул жер тууралуу көп уккан элек, кайталангыс сезимдерди алып жатабыз. Адам бул жерде өзүн жеңил сезип калат экен. Жүгүргүң, секиргиң келет экен. Бул жерде кызмат кылгандардын эмгегине рахмат. Баары таза экен. Аж и бегать хочется, и прыгать. Спасибо всем, кто здесь трудится в этом направлении. Это все стоит больших трудов. Да, аккуратно, чисто, это все молодцы. Природа классная. Жаратылышы ажайып экен. Теймеле жүгүрүп, бакырып, көлүгүң келет экен. Бесконечно. Биринчи марта келишим жиде зор таасиротлар. Хайран калдык. Биринчи рет келишим аябай таасирлендим. Бизди туристтик агенттиктен Кыргызстанда кооз жерлери көп, эли меймандоос деп чакырышкан эле. Чынында эле ошондой экен. Кыргызстанда хамма жойлары чыройлук, зор жойлары бар. Көрмөгөн жойларын көрүп келесилер. Көрсөңөр, яна өзүлөр хайран каласыздар. Раса мehmondос экен деп зор деп таклиф кылышканды келдик, hakikaten зор экен. Мен биринчи марта эч качан болмаганмын. Мен кайра сөзсүз келем. Мындан башка жерлерди да көрөм. Көп келем хали. Көп келем башка жойларга ham. Биз дарылык касиети бар жапайы кожогат бышкан кезине тушташ барган экенбиз. Корукка жакын жайгашкан айылдардын эли жапа тырмак кожогат тергенге токойго эрте кирген бойдон түш оогондо же күн уясына батарда чакаларын толтуруп кайтышат. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр. 1200-ге беремечи. Болду мен. Өзүңүз көтөрүп көрсөтсүң, эми арам көтөрөм. 3 чыгабы, 6 кило чыгабы, чыкпайбы? Кой, 6 кило чыкпайт бул. 1200 көрөсүң, 1200 акчам бар. Берем, муну балдар деле 1200 деди го. Ha? Канча калды сиз чилек кожогатта? 1200. Зор алыпсыз. Бактылуу бала бол. Өмүрүңө барака берсин. Жакшы алыс эже. Тапкан акчаңа Кудай берекесин берсин. Кудай буйруп насип кылса, варенье жасап аламын. Жаматтык бирикменин мүчөлөрүнө кайра кайтып келсек, кооператив түзгөн кыз келиндердин бир бөлүгү дары чөптөр менен алектенет. Алар дары чөптөрдү кургатып, бадал уруктарын даярдап, таңгактаганды да жакшы өздөштүрүшкөн. Муну терип атканда деле биз баягы катаразынан терип кете бербей, экологияга дагы зыян келтирбеш үчүн тамырын калтырабыз. Анан кийин бирөөсүн жулсак, бирөөсүн калтырып, кийинкисин жулуп, кийинки жылга дагы урук калыш үчүн ошентип теребиз да. Азыркы сезон могу киготтун убагы, анан зверобойдун убагы. Анан кийин мындай упаковкаларга жакшынакай кылып кургатып, баягы дары чөптү деле кургатуу эрежеси, баягы өттө шалдыратып, чагыратып кургатпаш керек. Бир аз болсо өлчөмдө нымдуулук калыш керек да. Ошол кургатып туруп, анан мындай упаковкаларга салып, келген эмелерибизге сунуштайбыз, келген конокторго сунуштайбыз. Келгендер алышат, демдеп ичет, биз да демдеп, даамын таттырып көрөбүз. Анан кийин көпчүлүктөр жактырып алышат.
дары чөптөрдөн сырткары жамааттык уюмдун мүчөлөрү чөп кошулган май самындарды, жылына бир эле жолу алынган бал, сөөл жандарды жана биогумусты өндүрүшөт. Эс алуучулардын суроо талабы трекинг кызматын жандантууга түрткү бериптир. Жакында эле эл аралык уюмдардын жардамы менен жөө басканга керектүү шаймандар алынган. Эки маршрут түзгөнбүз. Бирөөсү баягы жөө туристтери үчүн. Алар ошо баягы жоон бакканда биз биринчи эки чат деп коебуз. Ошол жерге барып, булар эми баягы өтө алыска жүрбөгөн туристтер үчүн баштагыч туризмди баштап атып, жаңы баягы ушундай эмнелерге экстремальный туризмге чыгып эмне кылгандарга ошо биринчи баштагычын деп атабыз да. А экинчиси ошол 17 километр, ал жерде биздин баягы Олжеке деген көлүбүз бар. Шаркатмабыз бар. Туристтер үчүн өтө ыңгайлуу, коопсуз, анан ат менен жөө дагы ошол жерге барып кетсе болот. Негизгиси Кашка суулук жигердүү кыз келиндердин демилгесин жакындары колдоого алганы кубандырат. Жаңы билим, кошумча киреше, тажрыйба алмашуу элеттик үй бүлөлөрдүн жагдайын жакшы жагына өзгөртүп жатыптыр. Айыл жеринде билесиздер да жумуштук аябай көч, баягы мал кармап эле ошо менен эле чектелип калышчу да. Анан балким ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн аял адамдарга басым жасап кетсем, баягы кичинесинен келген баягы кыялдары балким ишке ашып аткандыр азыркы учурдачы. Үй бүлөсү менен чогуу эле үй бүлөсүн да кароо менен бул жерге келип кызмат көрсөтүп, эмгек акы дагы алышып, балким ошо өздөрүнүн финансылык көз карандысына, финансылык кубаттуулукка да жетип аткан учур да. Анан билесиздер, аял кишинин канчалык деңгээлде финансылык кубаттуулукка жеткен сайын бул үй бүлөнүн жеген тамак аштын сапаты жакшырат. Анын негизинде үй бүлөдө ынтымак, балдардын ден соолугу чыңалат. Айтор бул бир эле ушул туристтерди күзөтүү эле эмес, бунун аркасында көптөгөн жакшылыктар, көптөгөн ийгиликтер жатат да. Унам менен өзүм апарып, семинарларга бирге катышып, бир күндө бир жумалап семинарларга катышкан убактар болду. Анан ошол эми биринчиден ошо Кудайдын көзү туз болсун. Ошо балдарыбыз да бизге жардам берди да. Өздөрүнүн тамагын өздөрү жасашып, жардам беришип, бири-бирин колдошуп, бизге колдоо ошо болду. Эгер 1,5 жыл мурда бул иштер кагазга жазылган максаттар болсо, азыр бир нече айылдын жигердүү адамдарын башын бириктирген ишке айланды. Жергиликтүү жарандык коом өкүлдөрү бул жамааттык саамалыкты өнүктүрсө, элеттиктердин сыртка кылган миграциясын азайтат эле деген пикирде. Аял киши балдарын таштап алыска кете албайт. Же болбосо үйүндө кары картаң ата-энеси боло турган болсо, аны таштап эч жака кете албайт. Кыскасы, ошол үйдүн тегерегинде, чарбанын тегерегинде жүргөнгө туура келет да, көбүрөөк жүргөнгө. Балким эми алыс чыкканга деле мүмкүнчүлүк болот, бирок чектелүү да. Ошондуктан мындай ишмердүүлүк бул ошол өзүнүн үй бүлөсүнөн алыс жака кетпей, бир миграцияга барбастан, же бир жерге барып иштеп келбестен, ошо өзүнүн чарбасын күтөт, өзүнүн бала чакасын күтөт, андан сырткары дагы кошумча бир экономикалык мүмкүнчүлүк алганга шарт болот да. Ошондой мүмкүнчүлүк да. Башкача айтканда, курутун деле кылып атат, сармайын деле кылып атат, келген коногун дагы күтүп атат, кымызын дагы кылып атат, плюс еще аны сатканга туристти дагы күтүп атат да. Бул деген ошол аялды экономикалык жактан бир көтөрмөлөөгө, колдоо көрсөтүүгө түзүлгөн шарт мүмкүнчүлүк деп айтса болот. Жеке аял өзү үйүндө отуруп бирдемени үйрөнгөн бул башка нерсе да. А вот аялдар бир топ болуп алып, анан ошол бир ишти жасап, ошол жерден алган тажрыйба бул башкача тажрыйба. Ошондуктан бул ушундай ишмердүүлүк бул кошумча тажрыйба алганга, турмушта бышканга дагы мүмкүнчүлүк болот.
очень довольны. Мы счастливы. Биз аябай ыраазыбыз, бактылуубуз. Өзүбүз үчүн өтө кооз жерлерди ачтык. Тоого жүрүшкө чыкканда жол ката меймандос адамдарды кезиктирдик. Ар бири терген кожо катын ооз тийгизип жатышты. Биз өзүбүздү ардактуу конок катары сезип, меймандостуктан жүрөгүбүз элжиреп кетти. Биз бул жерге кайра келебиз. Азыртадан эле пландарды түзүп жатабыз. Хотим возвращаться. Өзбекстанда турларды уюштуруучу болуп иштеген Татьяна Клёмина келери менен эле жаңы ишин баштаган Боз үй шаарчасын түзгөн аялдардын жамааты менен жолугуп, талкуу уюштурганга жетишиптир. Сунуштары, тажрыйбасы менен бөлүшкөн Адис аксылык кесиптештерине өзбекстандык дасыккан ишмерлер менен байланыш түзгөнгө көмөк көрсөтмөк болду. Дамы к нам зашли, да, вот эти вот ваши женщины, которые не побоялись и рискнули. Коркпой тобокел кылып ишти баштаган аялдар бизге кыйынчылык, тоскоолдуктар, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу тууралуу ой бөлүштү. Биз кийинки эле дем алыш күндөргө кайрадан келе турган болдук. Просились на следующую субботу, воскресенье, благодаря тоже нашей принимающей стороне. Ар бир аял өзүн мындай самореализация кылганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Менимче бул долбоор же болбосо ушундай бир кошумча киреше табуу, чогулуп бир демилгелүү топ болуп иштөө деген бул ошол аялдын ошол коомдогу бир орду бар экенин, анын ошол коомго керек экендигин тастыктай турган бир мүмкүнчүлүк. Ушундай жаратман демилгелүү топтордун дагы бири Аксы жергесине кошуна турган Алабука районунда да уюшулган. Теңге айылы кыргыз-өзбек чек ара тилкесине жакын Алабука районунун эң четки Көксерек айыл аймагында орун алган. Каарманыбыз Пардакан Томуева бизди өзүнүн тигүү цехинин жанында күтүп туруптур. Жакшысыңарбы, кандай келдиңер? Алыс бекен, кыйналдыңар? Ооба, сизге рахмат ушундай алыста бизнес ачып, иш орундарын чечип атканыңыздарга. Бул атайын ушул жерде салдыңызбы, кандай? Бул жер ошол Көксерек айылынын, Теңге айылынын башталышы. Бул жакта жаныбызда ошол чек ара заставасы бар, Көксерек чек ара заставасы. Бул жерге салып калганымдын себеби ошол цехти куруу үчүн жери жок болгондугуна байланыштуу ушул жерден алып, бул жерде салганбыз. Көргөзөсүз? Жүргүлө. Бул жер ошол тигүү цехинин ичи. Бул жакта бул жакта ошол биздин мен өзүм колуман чыккан кол өнөрчүлүктөр бардыгы ошол улуттук кийимдер, шырдактар жасайбыз, шырмал жасайбыз. Анан тигиндей курактарды, саймаларды. Ушулар бардыгы сиз өзүңүздүн ойлоп тапкан. Ооба, өзүм. Дизайнын дагы өзүңүз эме кыласызбы? Же кыздар барбы? Жок, өзүм баарын өзүм тигем. Көрсөтүп бербейсизби бул кандай, эмне деп аталат? Бул ошол биринчи эле баштасак, бул белдемчи, биздин улуттук кийимдердин катарына кирет. Бул ошол илгерки белдемчилерди заманбап стилде тиккенибиз. Азыр жаштарга ылайыкташтырылган. Булар болсо ошол курак коюлуп, заманбап стилде тигилген көйнөктөр. Бул дагы ошол классикалык стилде тигилген. Буну да ошол өзүм тигип, саймаларын болсо кызым тигип берет. Кеңсеге кийгенге жакшы экен. Анан бул болсо ошол курак хыбышный материалдан ошол курак бул белдемчи чыптамасы менен экөө шырылган чапандар. Ушуга талап, суроо талап көп, аябай. Кышында, жазында, сезонго ылайыктап буларды эч үзүлбөйт. Бул жерде ошол саймалар бизде бул жастыктарды кызга сеп бергенде аябай ушуларга көңүл бурулуп, ушулар жакшы берилет. Баш жастыктар, булар болсо ошо арка жастыктар, жөлөңгүч жастык деп коет. Булардын баары ошол колдо сайылат. Бул болсо ошол бул кадимки илгерки канча кыл мурдагыга кайрадан
ошол курак кошуп. Бул реконструкция болгон. Реконструкция болгон ошол экөө Булар тең. азыр аябай эме турат да кымбат. Бул дуалга илинген, э? Дуалга илинген эме пано. Декоративдүү. Пано деп коет булар, ошол дуалга илинет. Бул жак болсо ошол цех тигүүчү бөлмөбүз. Кыздарыбыз 16 кыз иштейт. 2 кызым бул жакта Таш арык айылында чек арага жакын болгон үчүн жолдун алыстыгына байланыштуу, анан үй шартына байланыштуу 2 кыз үйдөн иштеп атышат. Аларга машинка бергем, ушул өзүбүздүн машинкаларды. Анан калгандары булар азыр учурда Бишкек шаарынан буйртма алып. Бишкек шаарынан буйртма аласыңарбы? Бишкектен. Эң четте чек арада отуруп, Алар таксилерден салышат, бизге даяр кесилген кройлорду. Биз тигип, кайра таксилерден аларга салабыз. Клиентти кантип табасыздар сиздер? Москвага жөнөтөт, ошо Перизат деген кыз менен иштешем, экөөбүздүн ошо келишимибиз бар. Ал Москвадан эме түз жөнөтөт, кесип кройлорду баарын мага салат, мен тигип кайра бүтүрүп аларга салабыз. Булар өзүбүздүн буйртмалар ушул эменин ичинде. Райондун ичинде, анан кийин интернет аркылуу тааныштарга. Буларды дагы жаш балдарга, чоңдорго буларды тигип жакшы алышат. Булар ушул уже сезон келип атат. Былтыры тиккенбиз, быйыл да уже сезон келип атат, баштадык. Бул көйнөктөрүбүз болсо уже бүтүп атат, бул ошо сезондору калбай калды. Бардакан Томуеванын тигүү цехинде иштеген кыз келиндер ушул Теңге айылында же кошуна турган башка айылдарда жашайт. Алардын жарымынан көбү жумушсуздуктун айынан башка шаарларга барып иштөөгө мажбур. Иштеген ишибиз жакшы, каражат деле жакшы. Бул иште иштеп машинкаларды алдык. Азыр кабазак үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен үйдөгүлөр. Анын балдарым, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ачылганы бизге өтө сонун иш болду. Кыз келиндер жумушсузундай эми үйдө күйлө иштиле, кылчу элек да мурун. Азыр буга да жетишип, үйдү да карап, башка жака барганга деле шартыбыз жок болчу. Азыр кайра шарт жакшы болду. Балабызды да карайбыз, үйдү да карап, бул жакта да иштеп калдык. Бизге Бишкектен келет, даяр бычылып, ошол жактан келет, тигип, биз кайра жөнөтөбүз. Анан анча-мынча немелерди өзүбүз тигип алабыз. Кийимди албай калдык. Өзүбүзгө жаккан нерсе келсе, сәт түшүрүп эскизин өзүбүзгө тигип алабыз. Ошол жактан да каражат жакшы неме болуп атат да бизге. Үнөмдөлүп калды. Ошо материалды өзүбүз алып алабыз. Өзүбүз алып, ошол жактан алдырып, өзүбүз баарыбыз тигип алабыз. Өзүбүзгө жаккан нерсе келсе. Бул ишибе ачылгандан бери иштейм. Өзүм негизи биринчи ачылгандан 2 жылдан бери иштейм. Ушу бычык тигүү боюнча окууга келгенде деле ушул жерден окуганбыз. Бизге ушул ачылганда ушул тигиш менен эле чектелбестен бизге бычык тигүү боюнча деле окуу келген. Ошол окууна да катышып, сертификаттарды алып, ушу ачылгандан бери иштейбиз да, башта 2 жыл 3 жылдан бери иштейбиз. Семьям бар, бирлешкенден ушул жака келип каттап иштеп атам да. Мен окугам Бишкекте 5 жыл иштегем. 5 жылдан ашык иштегем. Иштеп жүрүп жүргөнгөм. Азыр эми бул жер ачылды дегенге бул жака келип иштеп атам да эми. Жакшы экен го. Өзүңүн семьяңдын алдында. Биз жакта да толтура, мындай кыз үй иштейм деген кыздар толтура. Болгону эми алар деле кээде үйүнөн чыга албай калат. Айылда да мындай мага окшогон кыздар толтура иштейин деп. Бардакан Томуева болгону 10 жыл мурда өзү да ушул кыз келиндердей жагдайда туш болгонун айтат. Айылда калса, ач калып, сыртка чыкса балдары каралбай, арсат жүргөн кезде тобокелге салып эле өз ишин ачкан экен. Булар да ошол USAID-тин конкреттүү ишкана долбооруна катышып, мен ошол жерден $6000 утуп алдым. Ошол жерден алар USAID-тер мага 16 тигүү машинкасын жана бул жакта турган бир комплект үтүктү беришкен. Өздүк салымга мен ушул цехти курдум.
кесибим боюнча өзүм медикмин. Ошто ошол медициналык окуу жайын бүткөндөн кийин айылдагы ооруканада 13 жыл иштедим. Ошол айылда жумуш орун жок болгондуктан мамлекеттик жумушта иштеп жүргөндө айлыктар азайып кетти. Анан ошол маалда мен балдарым чоңоюп, 2 балам тең студент болуп, акча тартыш болгондо мага ошол бир ой келди, бир кошумча иш кылыш керек болуп. Анан Бишкекке барып ошол тигүү цехтеринде иштеп жүрдүм да. Анан келип кетип, балдарым кароосуз калып, балдарымды сагынып, булар ыйлашып, ушинтип анан кийин ушул айылдай жумуш болсо, айылда иштейт элем деген ойдон анан ошондо 2012 жылдары ой пайда болду да, ушул айылга иш орундарын ачып, мага окшоп кыйналган энелер балдарын жанында иштесе деген ой ошондо келди. Анан ошондон бери аракет кылып ошол биринчи 2 орун, андан кийин 5 орун кылып, андан кийин мына 10, азыр 16-20 орун болуп калды, буюрса жумуш орун. Бул чакан ишкана чек арага жакын Бирлешкен айылында өзүнүн филиалын ачканы турат. Бул зарылчылык балдары өтө жаш энелердин өтүнүчүнөн келип чыккан. Ушул жуманын ичинде 4 орунду филиал ачканы турабыз, буюрса келечекте дагы ошо кеңейтсем дейм. Себеби айылда аябай жумушка муктаж болгон кыз келиндер көп. Бизде кээде ошол кыздар баары келип атканда бизге жумуш орун жетишпей калат. Анан ошол айылдын башына анан Кош болот деген айылыбызга, Бирлешкен деген айылга жумуш орундарын түзсөм дейм келечекте. Анан өзүмдүн пландарым боюнча ошол эл аралык базарга өзүм чыгарган товарларымды алып чыксам деп азыр ошонун үстүндө интернет магазинге окуп атам, буюрса. Бардакан Томуевага тикмечилик өнөр энесинен өткөн. Энеси өз учурунда чоң энесинен үйрөнгөн экен. Мен апамын чоң энеси чебер болгон. Чоң энеси ошол айылда эң жалгыз чебер болгон, Кырмызы энебиз. Андан апама өтүп, апаман мага калды. Менин кыздарым экөө тең кызыгышат, бирок кичүү кызым ушул кесиптин үстүнөн окуйм деп азыр аракет кылып жүрөт. Ошо кол астыңардагы мен ошо себине бергем. Бул өзүнүн кайненесиники. Бул да мен бергем. Шекер Назарматова 75-ке чыкса да кадимкидей шырым алшырып, чапан тиге алат. Тикмечиликти өспүрүм кезинен эле колуна алган эне убагында мектепте китепканачы да болуп иштеген экен. Энеден балага кызга калган неме бир жагынан үйрөнөт, бир жагынан мураска таргалат. Мен атамдын апасы Кырмызы деген чебер кемпир болгон. Мындан бир 60-70 жыл. Мен 6 жашыман баштап кол машина болгон ол убакта. Кол машинени чырактын жарыгында ошо 6-7 жашыман 1-класста окуганымда түндөрдө кимдин үйүндө той болсо чоң энем мындай чапан тиккен, чапан деп коет. Ошолорду ана мен тип тартып берчүмүн. Чырактын жарыгына ошентип үйрөнгөм, ошодон калган. Ол убакта метр, сантиметр деген болбогон. Чоң энем мындай кыйкым чыгарбастан, бырак чыгарбастан кысказы карыштап эле эли дечеле мындай 4 эли же 5 карыш боюна чактап тигүүчү ошолор көз алдымда. Бул айылда кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар аз эмес. Биз барганда тажрыйбалуу делген 4 уус өз командасына дагы 10 кыз келинди кошуп алып, устат шакирт долбоорун баштаптыр. Ошол топтордун бири Шырымал кийиз боюнча мыкты чебер Мавлюда Козукулованын үй мастерскойуна баш бактык. Жакшы келип алдыңарбы? Чарчабай. Жакшы. Ушул менин кыздарым, келиндерим, коңшуларым ушулар. Буларга эми колум келишинче жүйүн иригенди, кийиз оюп, кийиз тиккенди, дагы чийгенге чейин үйрөтүп атам эми. Кандай эмесе үйгө киргилечи? Үй жактагы да анча-мынча нерселерин көргөзүп берейин силерге. Ооба, мына бул жакта деле кийиз тигишип атат. Ооба. Түрдүү боектор менен жасалган. Бул оймотеке. Ошо бизде олпок деп да коебуз, оймотеке да деп коебуз. Мунучу оюлуп жасалат. Буякта сүрөт тартылып атат. Бул кийиз чийилип атат. Ооба. Кийиз чийилип атат буларды. Бул чийиш үчүн буларды катып турат да. Ногу немеси бор менен чийилген өчүп калат. Ары бери кыбырат кандай. Бунун составында айран менен туз бар.
ошол туз менен айран менен аппак кылып көргөзөт да, туз деле аппак кылып көргөзөт, бирок бекемирээк кармайт. Онунчу коюураак болуш үчүн муну биртик азыраак салып коюптур. Анан ичке кылып туруп муну камыштын учу менен гана чийилет бул. Муну камышты мындай кылып кесип коебуз. Ооба, камыш, кадимки эле мындай камыш да. Муну кесип туруп эле учун мындай муну суу бул жака кирет. Мынакей көрдүңбү? Суу бул жака кирет, ушунду алабыз. Анан бир аз бул жагын көтөрүп койсок, мындай кылсак, төгүлөт. Мындай алып туруп. Буну тактойбу дейбиз. Ортолорунда суу жүрөт. Бул дагы курак. Эми бир эле ушу кийиз менен чектелип калбастанчы, мен машинкалар менен да занимать этем. Курак. Бул туш кийиз, туштук. Бул ошо кыздарга тиккенбиз бул дагы. Бул дагы мына кызымдарымдын жаңы тигилген немелер. Кудай кааласа баазы келишти сатып коем. Кыздар үйрөнүп, кыздар тигип атат мына. Анан кийин мынтип сумкаларды тигебиз. Анча-мынча үйрөнүшүп атат азыр кыздар бардыгы. Бул сумкалар, мына желпигиштер. Мындай. Көрсөңөр. Бул дагы немеге барганда, көлгө барганда немеге жээкти көтөрүп жүргөн. Ушундай биздин кичинекей ишканабыз. Партакан Томуева баштаган демилгенин натыйжасында Алабука шырдактын түрү Шырымалдын мекенин айланып, жыл сайын бул жерде фестиваль өткөрүү салтка айланган. Ал эми казакстандык фотограф тарткан айылдын уздары менен тикмечи чеберлеринин сүрөтү америкалык белгилүү Vogue журналына жарыяланыптыр. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо айылдын экономикасын көтөргөн мына ушундай жаратман элеттик кыз келиндердин аракети Кыргызстандагы аялдар баштаган ишкердиктин жанданып баратканынын даана далили. Биздин бул программанын каармандары өлкөдөгү башка аялдарга да дем, жаңы идея берип, таасирлентет деген үмүт менен берүүбүздү аяктайбыз.